Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен сарф сабактарыбызды улайбыз. Бүгүн сиздер менен өтө турган сабактарыбыз 9-сабак сарф сабагынан бул ад-дамаир, жактама ата тоочтор. Буга чейин биз бул теманы такаллум китебинен деле өткөнбүз, бирок бул сарфтын деле өзүнчө бир темасы болуп келген. Ошондуктан муну өтүп кайталап коебуз. Анткени биздин сарф сабагына бул өтө зарыл. Жактама ата тоочтор араб тилинде ад-дамаир деп аталынат. Жекелик түрү дамир дегени. Ана эмесе ошолор менен бирден таанышып чыгабыз. Биринчи дамаирул гайб, бул үчүнчү жак атооштор. Алар хуа ал, хия ал женский род, хума алар экилик түр, хум алар, хунна алар женский род. Мына ушул нерселерди жакшылап жаттап алабыз. Анткени биз эртең этиштерди жактаганда мына ошол тартип менен жактайбыз да. Хуа хума хум, хия хума хунна, анта антума антум, анти антума антунна, ана нахну деген тартипте этиштерин жактап айтабыз. Кеттик. Анан дамарул мухатаб келет. Дамарул мухатаб дегенде бул экинчи жак атаачтор. Алар анта сен мужской род, анти сен женский род, антума силер экөөңөр экилик түрдө, бул эркекке деле аялга деле колдонула берет. Анан антум силер мужской род, антунна силер женский род. Анан биринчи жак атооштор. Булар дамаирул мутакаллим деп аталынат араб тилинде. Ал ана мен мужской женскийге деле колдонулат. Анан нахну биз дегени. Ушул жерде байкап турганыңыздардай, нахну бул экилик түргө деле, көптүк түргө деле нахну деп айтылына берет, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай тартипте этиштер иреттелген араб тилинде. Алар биринчи дамаирул гайбти, мындай айтканда, биринчи жак катары колдонушат, биринчи ошолорду айтат. Анан дамаирул мухатаб, анан дамаирул мутакаллимди айтат. А бизде тескерисинче, биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак болуп тескерисинче кетебиз биз. Анда эмесе, мынакей караңыздар, тартиби кандай болуп атат? Үчүнчү жактыкы. Хуа, хума, хум, хия, хума, хунна. Мына ушундай тартипте биз жаттайбыз да. Хуа ал үчүнчү жактагы жекелик түрдөгү эркек тегиндеги адамга же нерсеге айтылат. Ушулардын ар бирин биз пауза кылып туруп өзүбүз окуп чыгышыбыз керек. Мынакей бул үчүнчү жактын этиштери ушинтип айтылат. Экинчи жактыкы ал-хитоб, кайрылуу. Биз кайрыла турган, сен деп кайрыла турган тараптын жагы бул. Мынакей алар анта антума антум, анти антума антунна, ана, анан ана нахну болуп бүтөт да. Караңыздар. Анта сен экинчи жактагы жекелик түрдөгү эркек тегиндеги адамга же нерсеге айтылат. Анда уладык, акыркысы мынакей биринчи жактыкы дамар мутакаллим деп коебуз. Такаллум деген сүйлөөчү тарап. Ана дегени мен дегени. Нахну дегени биз дегени. Демек ушундай тартипте айтылат. Хуа хума хум, хия хума хунна, анта антума антум, анти антума антунна, ана нахну деп жаттап алышыбыз керек ирети менен. Рахмат, кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.